Бүгүнгө ошол система алып келди. Мына могу Бишкек шаары, борборубуз. Усубалиев 25 жыл отурду. Ал мусулман болду эле. Мына мусулман деп каласыздар го. Ал кыргыз болгон. Ал улуу болгон. Ал Теңир тоонун уулу болгон. Улуу тоонун урпагы болгон. Көчөлөр салынып, мына бүгүнкү үйдөн чыгып аткан крандагы суу, үйдү жылытып аткан тепло энергия ошол кишинин кургандагысы. Кечээ биз эгемендүүлүктү алганда бусу ийген чабандын үйүнө мончо куруп берген ал. Сарайды коюңуз. Ал Алла берсин деп эле отурган жок, ооруса кармап алып эле. Айтыңыздарчы. Чындыкты иштеген адамды Кудай колдойт экен. Алла колдойт экен. Бурулуш 25 жыл отуруш. Ал эмне деген? Элге жакты. Союз башчыларына жакты. Эмгеги менен иши менен мына троллейбустун линия ошол бойдон турат азыр. Эгер бүгүнкү күндү көрө билген болсо, ушунча транспорт көбөйтөрүн билген болсо, Усубалиев башкача кылмак. Кечээ өттү ал киши, быйыл 100 жылдыгы болот. Кечээ өттү 92 жашында. Эч көргөн жокпуз намаз окуп жүргөнүн. Же кыргызды артка тартканын, же хан сарай салып алганын Атамбаевге окшоп. Мына эл үчүн чынчыл иштеген адам 90го чыкты. Чындык кайда экен? Чынык адамда экен. Ошол чындык үчүн иштегендиктен ошончо иши жүрдү. Урматтуу улуу журтум. Мен баргам Тажикстанга. Азыр кандай экен билбейм, 10 жыл мурун. 6 ай жүрүп келгем ошол жакта бизнес кылып. Ошол жактан товар чыгарып, тери алып. Ошондо ак үйүн көрүп таң калгам. Азыркы могу биздин өкмөт үйүндөй болчу. Анан ошондо рахмат деген бул Усубалиев атабыз ушунча кылыптыр. Муну айтып атпайбы, азыркы күндө кыргыз эли могу Союздан аласасы өтө көп экен, кыргыз мамлекетинен деп деле. Энергиялуу адам келгенде өзүнөн өзү иш жүрөт экен. Мына ошол убакта тынчтык болгон. Ошол убакта бейиш болгон. Ошол убакта молдо жок болгон, өзү үчүн молдо жалган, өзү бир биздин айылда бир абышка бар эле, табылды деген ата. Ошол анда санда асан чыгарган угуп калчу, бул таң калып өтчүбүз. Ал бала кезибизден бир 5-6 класс окуган кезде. Азыр болсо ар бир үйдө ыймандуу көп. Бирок тетир заман, кырсык, кыйынчылык. Демек, Кудай, Алам, Аллах чыныгы адамда экен. Сиздин жаныңызда экен. Керек болсо сиз экенсиз. Мына мынтилеп атпайбы? Жаңы доордо адам орусча айтканда созидателем. Творцам. Бога человеком станет. Жаңы доордо адам жаратуучулукка өтөт. Жаратыш керек. Боёш керек. Куруш керек. Ленин мындайча айтканда, азыркыча биздин тил менен айтканда, адам Кудай болгон. Колунан келген. Чындык үчүн болгондо аалам күчтөрү колдоп коштоп берген, куткарып кеткен. Пайгамбар келип куткарган жок да, кайсы бир пайгамбарыңды айталы. Бул ачык жашоо. Мен түш көрөм. Сиздер да бул түштү көрөсүздөр. Правда деген көчө бар. Мына Бишкек шаарында. Правда көчөнүн тиги Жибек жолунан бери чыккан кезде ийри-муйру общежитие деген болгон илгери. Азыр деле турат. Азыр мындай элге менчиктешип кетип квартира катары болуп калды. Ошол жерге мен бир кыргыз боз үй тигиптирмин. 2010 жылдары. Экранымда. Түшүмдө. Анан мен чоң жакшы боз үй тигипмин дагы. Анан элдер
кичирээк ар кандай боз үйлөрдү тигиптир. Боз үй жокторго Аксана деген кызым бар. Эми менин бала чакамды периштели болуп чечилет. Жөн адамдын бала чакасы эмес да. Ошо Аксана кызым айтып атат. Эми периште айтып атат да мындайча чечмелеп келгенде. Сиздин ошо боз үй жасайм деген кейистериңизди эл ошол жака колдонуп мындай жашап атыптыр дейт. Анан карасам галстукчан жок, зыңкыйган адам арасында. Сакалчан деле адам жок, бомушта жок, бирок мындай карапайым эл жашап атыптыр. Анан мен кубанып атам. Бул кийиз эгер түшкө кирсе, жүн, тери кийиз түшкө кирсе бул касиет болот. Ошо сиздин касиетиңиз менен эл правда, чындыкка өтүп атат. Кыргыз өй өзү кыргызчылык болуп түзүлөт. Могу ааламчылык, жаңычылык, кыргызчылыкка менен эл өтүп атат, карапайым эл көтөрүлүп атат деген сөз. Бул правда дегенди берип атат да, правда көчөсүндө. Ийри муйру деген общита болгондо ал. Ошо ийри уйру жашоосунан улуулукка өтүп атат деп берилгени. Ошондон кийин мен ушу правда көчөсүн сыйлайм.